Assalamu alaikum dostlar. Köpten beri video tartib görüşelekmiz. Tank saat 6. Ertemen namaz okunan keyin barıp uşundayrak gelip jatayınçı dep. Uşundayrak gelip jatayın. Ne kılbay depçi. Neke dostlar. Mına екі adresке bара тұрған болады. Мен азыр тұрған жерім Нью-Йорк Баффало. Нью-Йорк Баффалодан Техас Хьюстон деген шаарга, Техас штатының Хьюстон деген шаарына барат экенбиз. Эки адреске бир эле шаарда, эки жакын. Онусу бирөө, эки ушундай темир экен. Таңкы саат 6 эртемен намазды окуган. Станкада турбай келе берейинчи, шуну алдына келип туруп турайынчы десем, түнүмө уктабайт окшойт. Тириктер охранник көрүп калды, эмнеге келдиң дейт. Ушундай жүккө келдим десем, жүр деп эриштип мындайынан алып келди. Баратасын ачып алып кирип анан кийин жүктөдүк азыр. Эми арка жагыначы, арка жагына бир ачты да көрдүңөр, машина жүктөш керек болуп атат да. Эми таңкы саат 6, 2-3 саат күтүп турабыз буйрса, диспетчерлер ойгонуп, бизге жүк карап, машина алып берсе жүктөп алсак жакшы болот буйрса. Азыр муну эми чейин байлайын тартып. Кече жамбыр жаган погоданы көрдүңөр, аябай күн бүркүп атат. Анан охранник келе жатат мындачы кыбырап. Oyuna beyciği nasıl alıp. Ben tartıp baylayın. Bayladım. O yaşıka 2 joğun strap tartıp koydum. Burçlarına plasmasa koyup. Bundan aldığından bir yerden tarttım. Bu kadar plasmasa koydum. 2 yerden bunday zincirmenen çeymeyen tartıp koydum. Arkası boş oyunçayla kaldı. Çıksa alağız bolmasa şu oyunçayla getiriyoruz mu? Деген ойдамын. Мындай менен тартабыз да. Мындай менен тарттык. Мына жагы бош эле. Бул главный мынаны тартат да. Бул жагындагы тарттым. Пластмасса коюп туруп. Тартпай койсом деле болот эле, 2 чейин деле жетет, бирок страховочный тартып барайын. Анан жаппай калыпмын. Чейиндин неси oldu. Buyursa gitti şurada demir tezek çıkargan çoğun ayağı çoğun zavut eken de akranı kütüyüp durat meni maydaylı bismillah der. Bismillahirrahmanirrahim. Жаңылемна хайвей geçip жөнөдүм. Geçinde жамбыр жагат, biraz мындай son погода болуп атат да. Булуттар тоонун арасына булуттар түшүп son жылуу эмес, суук эмес. Ушундай погода. Природасы аябай сонун экен да, булар аябай сонун жерге жайгашып калган экен. Кече келатканда видеого тартпай калдым, аябай сонун жерлерден өттүм да, бир мындай эс ала турган биздин жана Сары Шелекке окшогон жерлерден өттүм. Сонун жерлер бар экен. Bizim daha görülük yerlerimiz aябай көп та, Америка чоң дегенде. Мен азыр Нью-Йорк Баффалодан Техас штат Хьюстон шаарына кетип атам. Азыр Хьюстонго жеткенде силерге Хьюстон туурасында дагы бир аз маалымат беришке аракет кылам. Хьюстон саны жагынан кимдер башкарат, кандай штат деген сыяктуу. Қолдан келишинче. Амутан видеоны акырына чейин көрүп туруңуздар. Бир жумадан бери видео тартпай калдым, үйгө барып бир аз эс алып, анан эми жумушка чыктым. Ушундай. Өзүңөр көргөндөй бул Pilot заправка. Азыр мен айтайын, бул жүк, мында силерге тонна менен айтайын, түшүнүктүүрөөк болсун. 6,5 tonna деп көрсөтүп атат. Мен өз 5 тоннага чейин эле жүк алышым керек да. Документте ушундай көрсөтөт. Анан менде ушундай сомнение болуп атат. Бул жүк жеңил эле. Себеби буга чейин ушундайлар болуп эле келген. Документте оор. Анан самында эле өзү жеңил эле жүк. Ошого мен мына таразага кирип, азыр таразага түшөйлү.
токтоп алайлы, канча чыгып атат. Андан кийин мына жерге токтойбуз дагы. Веске чөбүз. İçkeriye girip anan kağızını alıp çıkan. Kança ekeni toşuna aytat anan. Eski düştük, hazır içkeriye girip kağızını alıp çıkabız. Kança çıkkanını görüyoruz. Ben hazır bunu nege tartatam? Jük öz 6,5 tonna olsa, üstüne dağı bir 1,5-2 tonna maşina alsam, 8-9 tonna olup ketpey, öte oor bolup ketet. Esli öte oor bolup ketчү olsa, anda men başka jük albay ele, uşul jüktü ele jetkirişim gerek, maşina albay ele. Anan жеңил bola turgan bolsa, dağı gütüp turup, koşumça maşina alıp alışım gerek. Bul tarazadağı bekер emес, $13,5 bolat. Hazır biz немеге да киришибиз керек, кайра. Заправкага да киришибиз керек. Заправкага да кирип, заправкада кылып алышыбыз керек. Анан биротоло заправкага киргенден кийин анан таразанын кагазын алып чыгып силерге да көргөзөм, ал канча чыкканын чогуу көрөбүз. Буюрса ушундай достор. Алыстай тургула биздин каналдан. Заправканын ичинен кассадан чекти алганча анан таразанын чегин заправка кылайлы. Өз негизи ушул жактан деле заправка кылсак болот. Андан жакта алар бар экен. Ага. Силерге көргөзүп коеюн. Түшүнүктүүрөөк болсун азыр, мындай коюп туруп көргөзөйүн. Мына 22.820 бул общий вес. Эшикте болсо, мына асфальтты жууп атат, мойка кылып, тырылдап, жакшы угулбай атат да, ошон үчүн мен силерге түшүндүрүп коеюн. Мына 22.820 деген бул общий вес. Меники 26.000 чейин болуш керек. Азыркы могу вес мага жеңил вес да. Дагы мындайча айтканда 3200 паунд жүк алсак болот. 3200 паундка бир машина как раз чыгат. Мен азыр муну сүрөткө тартып диспетчерге жөнөтүп койдум. Мен жүгүм жеңил экен, давай мага машина карагыла деп. Азыр алар карап жатат. Азыр Кудай буйрса табылып калса жолго чыгабыз. Ошо достор, мен силерге түшүнүктүү болуш үчүн бул дагы мынакей мына жерде баасы дагы турат. $13,5. Опа, эми заправка кылайлы. 1 галлонго $4,5. Көрдүңөр, $4,5. 4,55, 4,60. 1 галлон. 1 галлондо 3 литр 800 грамм бар. Могу жерге деф куябыз. Көк. Аз эле батып калды го. Деф мына жерде. Азыр бул жактан деф куябыз. Достор, мен жаңы эле заправкадан чыгып жөнөдүм. Мага машина табышты. Chevrolet Express деген микроавтобус. Ошону алды. Азыр жүктөгөнү баратам. Буйрса барганда да көргөзөм. Бул Одиссейдин жаңысы. 2021-22 жылдары. 23-төр ишe көрүлөт. Может 23-төр деле кузуп ушундайбы. Десеңер го, булар орустарга окшоп бир кузупту кечке карма албайт. Жаңылап турат тез-тез. Ошондой достор, күн ачылып, погода аябай сонун болуп калды. 1 сааттай күтүп турдум. Машина табып калышты. Азыр мен барып машинаны жүктөп, андан кийин жолго чыгабыз. Ошо менен токтобостон кетишибиз керек болот буйрса. Ошондой менде акыркы жаңылыктар. Мына айларлап кетатам да, акырын анан өткөн кресте анда видео тарткан жок болчумун. Bir окуя эсиме түшүп кетти. Кыскасы адрес менен доставканы алып келдим. Анан кийин bir частный үйдү көргөзөт да, навигаторчу. Мындай эле частный үй. Анан жак өлүндө башка үйлөр жок экен. Башка зданиядагы жок. Анан карадым, менин жүктөп келген буюмум ал жерге түшчү да эмес да. Мен строительный чоң нерсе жүктөп келдим, анан бул чыккан эле бир үй. Частный.
Анан диспетчерге чалдым. Диспетчерге чалсам, ушундай болуп атат, адрес туура элеби десем, адрес туура эле дейт. Частный үй экен десем, кирип көрө бериңиз байке деди. Анан отурдан кийин накладнойду көтөрүп алып, машина жолдо турат. Кичине өйдөрак, дөңдөрөк экен үйү. Анан үйүнө жүгүрүп кирип бардым. Кирип барсам, хозяйкасы төрдө огороддун баш жагында кичинекей трактор менен газон оруп атты, касилка кылып атты да газонду. Анан кийин хозяйкасына кыйкырып атам менчи. Кыйкырып атсам, нарактан 2 ити бар экен да, бош экен. Талап кетсе болот. Эми менин ошол 2 ит капкара окшош экен, экөөтөн бойлору дагы семиз гүлтөйгөн 2 ит мени талап кеткенден кийин менин абалымды көрсөңөр, колумду баягы эле жанагы колумдагы кагазды булгалап атам, булар талап атат иштейм деп. Тапчкечен барып алыптын, тапчке тепсем учуп кетти. Жыңайлап жүрөм. Bir pasta basam olur, bir pastası. Anan hozyaykасы itleri talap atkanda traktörün önünü unutup kara oylanan keyin kıkırıp kaldı. İtleri de akıllı itler eкен. Kıkırganda ele toktop kaldı. Biroq ürüp canıma keledi dagı. Anam basıp geldi, niye geldin deydi. Men şunda dostavka alıp geldim, deliyorum desem, adresin kандай dedi. Mындай desem, bul jer emes deydi. Anan kayak desem, o ıldıyda can kurulu atkan zdanya, короче, berdi emes, bir 3-4 kilometr ıldıyga çösün. Anan bana жерде töküldü. Ылдыйга түшүп келип, машинага отуруп, деп айтайын да. Балдарга чал айтып берсем, диспетчерге айтсам, күлөт. Анан элестеткиле, гил тийген кыпкара бир бүлдөктөрү келип талап кетсе, жеп коюш ичке эмес, ал хозяйкасы чыкпаган болгондо эмне болот деп билбейм мен. Интернетте YouTube'га чыгып кете белем. Бир кыргыз жаран Америкада ит талап больницага түшүп калыптыр же, дагы бирдеме болуптур деп Кудай сактасын. Ошондой окуя болду жаман. Кыйла өзүмө келе албай. Жаман катуу чочуп кеттим. Анда ит кичинекей изде бир иттер тиштеп алчу айылда. Бир кабаган ити тиштеп алып, ошондой иттердин. Анан мындай окуя болгон эмес да болгон. Вообще өлдү да. Жүрөк түшүп. Жолдун чекесиндеги автосалон экен, ушинтип коюп машиналарды сатышат да. Автосалонго. Мен азыр Нью-Йорк Буффалодамын. Бул жерден машинаны жүктөп алып, жана Венде. Немеге жөнөйбүз. Нью-Йорк Хьюстонго. Кесиресиңер. Техас, штат Техас, город Хьюстон. Ошол жака кетебиз буюрса. Ошондой достор. Мындай окуялар болуп турат анча-мынча. Ач каласың, кеч каласың, таланасың дегендей. Кыйынчылык болот. Жакшылык болот. Ысык болот, жамгыр болот дегендей. Мынакей сатам деп жазып койду. Мага жаккан машинаны бирок жыга эски экен. Dodge Challenger деген эки эшиктүү muscle car бар. Билсеңер керек, американский. Эки эшиктүү Dodge Challenger деген. YouTube'дан жазып обзорлорун көрсөңүздөр, ошол машинага кызыгып жүрөм. Да буюрса деп ниет кылып жакшы. Мына Буффалога келдик. 500 метрден кийин бурулганда бир экинчи здание экен. Азыр көрөсүң, Буффало бул Канаданын границасы менен чектеш. Буффало бул Нью-Йорк, штат Нью-Йоркко карайт. Картадан карап коюп жүрүп атам. Дагы анан өткөнгө окшоп кирип кетпейин деп, азыр ошонун боюнда эле жүрөм. Бир аз жүргөндөн кийин эле граница болот. Өткөндө телефонго алаксып карап, навигатор койдум болчу, анан кетатып эле тезирээк жеткен жол болуп калса, сразу буруп жиберет да. Анан ошол менен кетип каласың. Навигатор алып кетет деген боюнча кыскартып. 1 минутта болсо деле кыскартып салат. Тез карап турбасаңчы. Андай учурлар көп эле кездешет, анан ошо Канаданын границасында карабай калыптырмын да. Ушундай азыр мына жерден буюрса бурулат экенбиз. Бурулуп туруп бул жерде сплошнойду кесип кеттиң, встречага токтоп коюшсуң, жаңы эле келе жатсам, встречага бирөө машинасын аварийка жаап коюп бирдеме кылып атат. Бизде билесиңер го, встречага коюп алсаң, кокустан кирип кетсең, адашып кетсең,
Balaya kalıp gidesin mi sırası штраф salıp. Şunda bu yerde özün jeleklerini ayabay көңіл бұраттан тар бері үйінің алдына иліп қойшат. Зданиялардың, административный зданиялардың, же болса бір автосалондордың, жана башкалардын алдында чоң-чоң өзүнүн желектери болот. Анан үйлөрүндө, магазиндеринде бүт ушундай желектерге аябай көңүл бурушат да. О көчөсү эч кандай бир забор жок. Көчөдө жүгүрүп жүргөн балдар деле жок, өз негизи бар. Бирок алардын бардыгы кечке, эртеден кечке окушат да мектепте. Мектептен келип үйүндө сабагын даярдашат. Анан эс алганда башка жакка барып эс алышат, эшигин алдында ойнобойт да бизге окшоп. Ошон үчүн бул жакта көчөдө киши деле көрүнбөгөнүн себеби ошондо. Ушундай. Биз азыр вступленияга токтоп коелу. Otuz men жүрүш керек экен. Мен жүрүп атабыз акырын. Погода аябай сонун бактарактар. Мынау турган машина окшойт да. Мынау машина экен да, значит. Мынау сары машина, значит. Chevrolet Express деген ушундай машина болуш керек эле. Может, ушул машинадыр. Адрес дагы ушул, бирок мына чейин жылып коелу бир аз. Американ жаап жолго эле токтодум. Азыр çalabız esine. Ушул машина экен да. Мына күлчүн алып жибердим ага. 2019-жылкы Chevrolet Express бе. Ушундай машина экен. Сары. Дөңгөлөктөрү баары жакшы. Ичинде тыйындары бар экен. Азыр стакан алып чыкты. Салып алайын дейт. Мына бир сыйра азыр мен мынаны чүрөйүн. Remenini açıp çürüyün. Manda olub açıldı. Hazır hemen onu yüklüyoruz. Yüklüyorum prosesi derslerine görgüzeyim. Hazır. Aldın yükledim. Arkası nazır geçeyin çıktı. Nazır oğulları çoğultayın. Bir sıra. Bağlıp. Tartın javayın baylayın. Aydayın emi. Noqşoğun jerleri varken de gördüler. Bunları sürekli tartıp koydum. Söz şu tartıp jönatip koyuş kekti. Noqşoğun jerlerini giyin. Ana şunday eken dep жүрбөсүн. Şunu süzüp koyup dur, sındırıp koyup dur depçi. Şunday bayladım. Şunday baylaganda mınal жерди кырчып коюп атат да. Mınal жерди кырчып коюп атат. Mınal жер өткүр да. Мындай болуп калат да, көрдүңөр.
Ошон үчүн бул узун да, мына узун. Бир буробасаң мына ал жака жетип калат. Месте аз калып калат, неме болуп калат тагын тартпай калат. Ошон үчүн ошо орошко туура келип атат. Бул жагы да ошондой. Бул жагын казык пош алып туруп, бияка тартып койдум, ашкан жипти. Артында шунча месте бар, кенен бул жагын жаптык, бардыгын тургуздук. Меке, бул жагын крес кылдым да, алдын эми казык пош чалдым, нарагын аркасын чалгам. Ушундай болуп туруп. Бул жагында мындай месте калды. Бул жагы жакшы. Буйруса кеттик, бардыгы жакшы. Аябай тез эле жүктөдүк. Нары бери инспекшн кылдым. Инспекшн деген ошо бир сери осмотр кылып жүктөдүк. Эми болсо кол булгаларды бай-бай деп туруп, айнектен карап турат. Күлчүн берип койгон. Кетип калайлы. Ошо жигиттер. Кеттик эми буйруса. Техсес. Бул жерде не бар экен? Пенсильванияга бул жерге кирип бир аз эс алып, бет колду жууп, тамактанып алгандан кийин дагы айдайбыз буюрса. Ал көрүнүп турган жөн эле ошо эс ала турган жай ушундай. Адамдар мындай ити менен уктап жүрүп, кажаттарын бүтүрүп, андан кийин дагы айдап кете беришет. Ушундайлар жол ката көп. Мындайларчы, мындай ресторанда ушундай мындай жатканда туалет таап коелу. Ушундайлар көп. Маслкар го, маслкар. Мына болсо Dodge Challenger деген маслкар. Бул бирок жылы эскирак, жылы бир 13-14 окшойт. Бирок мен мунун жылы жаңырагына кызыгып жүрөм. Бирок кузову экөө бирдей эле, аябай сонун экен, бомбой машинада. Салону ак экен. Dodge Challenger мындай көрсөңүздөр, обзорлорун болот YouTube'да. Аябай сонун машина, күчтүү машина. Мага аябай жагат. Ушундай алсамбы деп жүрөм. Иншалла. Дуа кылып турсаңыздар алабыз. Биз азыр Агая штатынын Колумбус деген шаары. Мен жаңылбасам, ошого кирип келдик. Колумбус азыр мына жолдун оң тарабында, ушу центри оң тарабында калды. Биз азыр мындай кетебиз. Өзүнө биздин мекендештер дагы ошол Агая штатында, Синсинатиде дагы аябай көп. Биз көп эле негизи Филадельфияда, Агаяда, Чикагода, Нью-Йоркто аябай көп биздин мекендештер. Мына ошол Агая штатынын Колумбус деген шаардын ортосунан, картадан караганда ортосунан жарып өтүп баратабыз. Бул штат Агая. Через четверть мили. Колумбус. Бул штатта кыргыздар бар экен, жок экен билбедим. Негизи өзү биздин мекендештер жүрбөгөн жер жок. Бардык эле жерде барбыз. Бардык эле штатта барбыз. Кээде гана жок штаттар болуп калбаса, көбүнчөсү барбыз да. Ушинтип Агаяны да көрүп койдуңар. Колумбус шаарын. Көрүп атасыңар, мына бул 71 Синсинатиге кетет. Ушу жол менен түз кетсе. Ал жакта жакшы стройка жүрүп атыптыр. Через четверть мили. Синсинати аркылуу. Азыр ошон үчүн жанагы өзүңөр көргөндөй Синсинати деген знакты кубалап ошондой менен кеттик. Бул азыр Колумбус, Синсинати, булар штат Агаяга карайт. Бул жакта погода жакшы экен. Азыр кечки саат 8 болуп калды, бирок күн бата элек. Күн саат 9-дан өтүп батат экен. Дагы 1 саат ашык бар. Ушундай жолдору мындай көрдүңөр, өңгүл, мындай тегиз камерадан тегиз көрүнгөн менен тегиз жерлери да тегиз, бирок начар жерлери да начар да. Оңдолуп атат көбүнчөсү жерлер. Мына жактар жаңа жол экен, жакшы.
жаман жолдору дагы көп. Бардыгы эле идеальный эмес. Бул жашоодо идеальный өзү жок. Мына Синсиннатиге дагы жакындап калдык. Синсиннати деген Огайонун шаары. Штатага карайт. Кыргыз мекендештер көп. Ошолго жакындап калдык. Жана Колумбустан бул жака чейин 87-90 майл экен. Километрге бир 150 километр. Колумбус менен Синсиннатинин аралыгы ошончо экен. Примерно ошондой экен. Синсиннатиге да жакындап калдык. Күн кештеп кечки саат 9:30 болуп калды. 10 минутта калыптыр. Точный время боло турган болсо, вакытта да турган болсо 10 минутта калыптыр кечки саат. Күн кештеп калдык. Буюрса саат 10 болуп атса дагы бир 4 саат айдасак бир 2ге чейин. 2де жатып эс алып, эрте менен багымдаттан кийин 5:30 туруп айдасак, эртең кечке Кудай буйруса ушул учурга жетип калышыбыз керек. Биринчи күнү тапшырып салып, анын үстүнө бизде азыркы жүк 2 стоп, машина бир жерге барат. 3 стоп бар да. Биринчи күнү эртерээк тапшырып буларды дагы жүк алып алганга аракет кылышыбыз керек да. Например, биринчи күнү тапшыра албай калдың, тапшырып бүттүң, бирок жүк ала албай калдың, уже бир күнүңдү жоготосуң да. Уже бир күнүң жок. Ошон үчүн жүктү тапшырган күнү жүк алып алып, жүк чыгып калып, пешинеңе ушундай боло турган болсо, иш жакшы жүрө берет. Жүк болбой калып, бир жерде жатып калган болсоң, жолдо ошол жерде бир күн жатып каласың, дагы бир жерге барып, дагы бир күн жатып каласың, бир жерге барып, дагы бир ушундай кеч калып каласың, нито жүк алып аласың. Ушинтип 1-2 күндү жоготсоң, уже бир жумада мындай акчаң дагы чечилип калат да. Ошон үчүн аракет кыла беришибиз керек. Жакшыдан үмүт үзбөй. Бул Синсиннатинин кире бериш жолдор бир аз ремонт болот. 71-чи хайвей. Жакшы жол, тегиз. Анча-мынча жерлери бар эми, жок эмес. Бул жерде спид лимит 55 экен, бирок мен 55те кетип атам. Мыналар 60-70те уруп эле кетип атат. Мында ше бирөө 1000 менен кетти. Теке турат го, теке. Атканда бир комментарияны окуп калдым. Неме дейсиңер да, жана үнү жаман угулуп атат депчи. Мына пажомдон ылдый түшүп кетип атканда мотор өзү менен өзү токтотот да. Мотор өзү менен өзү токтотот. Ошон үчүн ушундай үн чыга берет да. Тап кыйкырыпчы. Мына Синсиннати. Синсиннати деген мен мынау жууп койбойсуңбу десеңер керек. Мына жуудум, бирок кетпей атат. Tünel ekan. Üstünde domlar var ekan. Tünelin aslına girip ketdik. Kırk menen жүрүш керек ekan. Tünelden çıktık. Синсиннати деген шаар экен. Мекендештер, барыңарга салам. Синсиннатиде мени көрүп жаткандар болгон болсо, силерге салам. Кирип кеттик. Синсиннати да жакшы шаар. Мост менен
сон не бар екен. Стадион бар екен. Синсинатини арқада қалып кетті. Азыр ушул жақтан келдік та біз. Бұл жерде дағы хоккейный болуш керек. Не бар екен. Станкаға келіп тоқтадым. Түнгі саат 2 болып қалды. Ешбір места жоқ. Бардығы ақкөз, қаракөз көрдіңер, бардығы салып атады. Общем места жоқ. Мына бечара көчеде қалып тұр, мен көчеде қалдым. О жерде да бір екі тас. Шу жерде болса дағы салайылдағы бір саат 2 болды, 5-ке чейін 3 саат алып, 5-те тұрып, бағында тоқуыздан андан кейін қайра жол тартабыз. Жарым жолды жүріп қойдым, Құдай бұйырса 1600-ден 800 қалды. Шундай достар, барыңыздарға Құтман кеч. Жақсы салғыла, ертемен кечейін. Құтман таң достар. Мына таң атып, уже парковкалар бошап қалып тұр. Мына жерде карбоштып тұрған, тракторды жуй тұрған жер. Жөнөйлем, таң атты, ұйқы бұшты дегендей. Кофені алдық. Жөнөйлем. Бисмилла деп тұрып. Алдыңыздарда көріп тұрған бұл Нешвилл деген шаар. Нешвилл. Шuna шаарды ұқтыңыздар біле. Бұл 65-ші хайвей. Біз азыр 40-қа бұрылып кетеміз жерден. Мына азыр алдыда развязка шығады, осы жерден оңға кетеміз. Бұл жерде 65, анан 40 деп тұрбай, мына вест. Ошоға кетеміз де азыр оңға. Алдыда алыстан көрініп қалған ошол Нешвилл деген шаар болады. Ертеменгі саат 8. Біз Нешвиллді айланып өтіп кетеміз да оң жағыменен. Нешвилл сол жақта қалып кетті. Біз түз кетсек, Нешвиллдің центріне кіріп кететілік. Біз азыр аны айландық. Агада сон. Ертемен біраз күнгіріп болып тұрған, азыр жақшы болып қалды. Сол жақта Нешвилл қалып кетті. Біз дальше жол бұладық. Шuna әрбір шаарды кейде ортасынан өтесің, кейде айланып өтесің дегенде. Ағанда жүріп қатып, ертеден кешке рөлде отырасың. Әрқандай учурлар болады. Уақыт аябай тез өтеді. Қарасаң эле обед, бір қарасаң эле кеч. Уйқың келіп қалған болады. Ошындай. Өте сон природаны жана погоданы көргүлөчү. Погодада сону, природада сону. Ушундай жерлер аябай көп. Анан Казакстан чөлүнө окшогон жерлер дагы бар. Жанагы дарак өспөгөндай чөлдөр дагы бар да. Бирок жол ката ушундай карагай, бактарак, сонун кооз болуп, газондор, шекелер урулган, мускулдар терилген дегенде. Аны көрүп туруп суктанасың да. Кудайдын кудурети карагыла сону жаратып койгон, жаратылышты карагыла депчи. Силерге мындай бир өткөндө бир комментарияны окуп калдым эле. Эт жебесиңер да шорпа ичкендей болгула деп анча-мынча жерди колдон келишинче тартып, көргөзүп, айтып деп коёдам. Билгендер туруп кабыл аласыздар, билбегендер көрүп аласыздар деген ойдом. Бардыңыздарга насип кылса келип көрөсүздөр бул жерлерди. Böyle Құдай мырсылсын чачып койгонбуз, ушул жака келип терип жейсиздер. Ушундай бир тараптуу жол встречный наракта жүрөт. Орто жолдо көрдүңөр, ортосунда эки жолдун ортолугунда бир 15-20 метрдей аралык бар. Уктап кеткендер чыгып кетсе, кышындасы болсо ушундай карга тыгылып калат. Иши мындай встречный лоб кагышкан авария аз кездешет. Бул жерде уктап калуу эле ошол
даракты сүзүп алган, жолдон чыгып кеткен, ылдыйга түшүп кеткен де болбосо, мына встречный урган аз, же болбосо бул жерде катуу айдашат, биринин аркасынан бири барып сүзүп алган учурлар болот. Ошо достор, кетип баратабыз. Кече обедтен кийин чыкканбыз машинаны жүктөп. Мына бүгүн бир сутка боло элек, жарымынан көбүн жүрүп койдук. Буюрса, азыр бүгүн кечке жетпесек дагы түнү жетип калабыз. Түнү жетип, эрте менен жүктөрдү таратып беришке аракет кылабыз. Бул жерде көрдүңөр, 2 полоса жакшы да. Обгон алганда дагы жакшы. Обгон аласың, өзүң линияңа өтүп аласың. Аркаңан эч ким встречный келип калат деп чочубайсың. Аркаңан эч ким маркет этип давай тез өттөбөйт. Өзүң калыбыңда өтөсүң, кайра жол бошотосуң, булар өтө берет дегендей. Ушундай достор, биз дагы бул жерде бар арасында шашылыштар бар, бирок өтө аз. Бизден наоборот го. Бардыгы эле шашылыш. Анан алдың өтүп алып акын кете берет. Жол бошотукча жөн эле тешибирейин дейт, маркет этет, сигнал басат, аркаңан сайып келип алат. Бирок сабыр турса, бул дагы баягы шашпастан өтүп жолун бошотот го, андай эмес да бизде. Бизде встречныйге чыгып алып обгон кылгандар, бир колунда телефон, экинчи колунда руль. Акырын баягы встречныйди кысып обгон кылат да. Ошолор бирөөнүн жолуна өтүп, каршы тилге чыгып обгон кылып атасыңбы? Телефонду коюп тур, тезирээк газ бас, өтүп кет, жолду бошот. Анан сүйлөшмөктө телефонго кирип ал дейсиң. Бир айткандан кийин бекер да, поздно. Өтүп кеткенден кийин. Ошонун айынан аябай авария көп, өзү өлүп калса мейли, аркасынан 5-6 адамды кошо өлтүрүп атат. 5-6 семья жетим жесир калып атат. Аны эч ким ойлобойт да. Жолдо шашпаңыздар. Шашқан шайтан іш. Шашпаңыздар. Шашылсаң да жетесің, шашпасаң да жетесің. Құдайдың бұйрығаны да. Біз қанша шашылбайлы, әрекет қылбайлы, Құдайдың бұйрған уақытта жетеміз. Бейік мост. 40-ші хайвейдегі мост. Этаж үйлер ылдыйда калып калды. Биз азыр жаныбызда оң жакта этаж үй турат, здание. Канча этаж экен? 3 этажды экен. 3 этаж крышасы менен 4 этаж экен. Ошонун 4 этаж, ошонун өдөсүнөн өтүп баратабыз. 4 этаждык зданиянын өдөсүнөн өтүп кеткен эскенде. Welcome to Arkansas State. Мага Arkansas деген штатка келдик. Өткөндө ушул штаттан бир күндө 2 жолу штраф алдым го. Арканзастын нелери. Мен Канзастан алдым го. Унутуп калдым го. Арканзас, Канзас экөөтөн окшош иши кылып. Элдорадо Канзастан алдым окшойт. Элдорадо Канзастан алдым. Ал жакта ушундай баягы начарыраак полицейскийлер жашайт окшойт. Нарушение кылбасаң деле текшерип коеюн деп келип чогулап бирдеме табышка аракет кылышып, анан эчтеке таппай калса ремен такпапсың деп жазып берген. Анан төлөй элек менен ошону төлөп коюш керек эле. $30 $60. Мына Арканзаска киргенде мосттон өткөндө эле кош келдиң деп туруп, West Station күтүп алат экен. West Station. Бул тараза. Грузовой машиналар сөзсүз кире турган таразада. Бирок бүгүн базар күн жабык окшойт, грузовой машиналар кирбей эле түз өтүп баратат. Биз деле кирбейбиз албетте. Ачык болсо деле бирок кечирип койгула деп кечирим сурап өтүп кетет элек. Себеп дегенде биринчи груз аз эле болчу. Экинчи груз уже машинаны жүктөгөндөн кийин перегруз болуп калды. Мынаке оң жак бетте, мына West Station алдына. Көрдүңөр? Мына
Longway Station. Hazır mı trakt tosip aldı. Şu jaka girip ötüş gerek bolçu. Biz barda girgen жоқ, жабык. Бүгүн базар, суббота, базар күндөрү иштешпейт. Кээ бир штаттарда круглосуточно иштей берет. Бирок ал жака салбайбыз. Мына Арканзаска кирдик. Ушундай. Погода аябай сонун. Саат 12:30 болду. Эртеден бери тынбай келатабыз. Жаңы эле заправкага кирип, заправка кылдым. Полный бак дегенде мен 42 галлон зорго койдум. Энди кошумча бак жок. Кошумча бак болгондо жакшы болот эле. Бирок жок, бирок барына шүгүр. Жолгота заправка просто ар бир заправкага киргенде жок эле дегенде жарым сааттан убакыт кетип калат. Киресиң, заправка кыласың, кайра чыгасың ушундай да. Анан шашылып аткан учурда өтө бак керек болот. Анан бактын дагы бир плюс жагы кээ бир штаттарда солярка арзан, кээ бир штаттарда кымбатыраак. Ошо арзан штаттан, например, 100 галлон куюп алсаң, кымбат штатка кирип, жүгүңдү таштап, жүктү алып, кайра чыгып кеткенге дагы жетет да. Анан эми жок болсо эле жок, анан баягы жолдон заправка түгөнгөн, солярка түгөнгөн учурда куюшка туура келет. Ошондой достор, Кудай буйрса, аз калды, алдыда 500 майлдай жол калды. Бул деген 500 майлдын 800 километр. Бүгүн кеч 11-12-лерге шашпай жетебиз. Бүгүн жетиге салып, эртең буйрса беребиз. Ошондо биз мындайча айтканда 2 суткага жетпестен жеткирип атабыз. 2 сутка деп койсок да болот. 2 суткага. Ушундай достор. Бүгүн кечтеп калды, шам болду. Ana жака көрдүңөр, күн батып. Кечки саат 8:30. Houstonга жетишке аз калды. 200 майыл калды. Буйрса, түнү жетебиз, эртең менен таштайбыз, Кудай буйрса. Ошондой бүгүн кечке жол жүрдүк. Токтобостон. Обед учурунда заправкага, намаз учурунда гана токтобосок, калган учурда айдадык. Ошо буйрса жетейин деп калдык, аз калды. Силер менен биргеликте. Хьюстондун ичине кирдик, шаардын ичине. Азыр стоянкага кетип атам. Стоянкага барып, ошол жака коюп, эс алып, эртең менен жеткиребиз буйрса. Анан эртең Хьюстондун бир аз силерге күндүзү кичине историясын айтып берем. Стоянкага келдим, планчиге. Эртең мененки саат 6. Кутман таң барыңыздарга. Мыналар жууп атат мынанчы. Жерди жанагындай солярка төгүлүп эме болуп атат, ошолорду суу сепип жууп атышат. Эртең мененки 6. Сол жактан күн чыгат. Күн могу жактан чыгат. Кызарып күн чыгып атат. Мен жөнөйүн эми. Ушундай. Түнү 2-де жатасың, 5-те турасың, 6-да турасың, жөнөйсүң дегендейчи. Жантан бери карап турам, мынанчы. Алды арка кылып кое албай кыйналып атат. Ой, ичинде шопур отурат мындайчы. Карап коеюн дебейт да. Кийки энди карап отурат. Алдыга арка кылат, бияка тийип калат. Сонун болуп күн чыгып атат. Эшик азыр эле ысык. Койгону турган эмес да жок. Азыркы эмес да бошоп калды. Мына түнү вообще жок. Мына жерге эле коюп эс алдым эле. Анча ушкан жок. Кээде алдырат да түнүчү эми эле жатсаң ал депчи. Жакшы үн чыккан жок. Son эс алыптын кечинде душту кылып, намазды окуп, усакта козуп жатып эс алып, эртең менен кайра 5:30-да туруп.
мен силерге кыскача азыр биз штат Техаска келдик. Штат Техас, город Хьюстон. Ошонун туурасында кыскача айтып берейин. Азыр мен повороттон бурулуп алгандан кийин силерге айтып берем. Жолго да чыктык. 1800-жылдары, ошол илгери 1812-жылдары, 1800-жылдары бул штат Техас, Калифорния, Нью-Мексико, Колорадо, Аризона, ошондой көп штаттар Мексикага карап турган. Анан 1836-жылы мына Техастын өзүнүн саны 30 миллион азыркы учурда. 30 миллион калкы бар. Булар анан мексиканецтер менен урушуп туруп, биз өзүбүзчө мамлекет болобуз деп, өзүнчө мамлекет болот буларчы. Булар өзүнчө мамлекет болот. Булар өзүнчө мамлекет болгондон кийин дүйнө коомчулугу буларды өзүнчө мамлекет, независимости республика Техас деп признавать этишет. 9 жыл өзүнчө мамлекет болуп турат булар. 1936-жылдан 1944-жылга чейин. 44-жылы, 45-жылы анан Америка менен сүйлөшүп, 45-жылы 1-мартта анан Американын составына кирет булар. Американын составына кирет. Ошол учурдагы биринчи президент ошол американецтер жана техастар мексиканецтер менен урушуп бөлүнүп Техаска кошулгандагы биринчи президенттин аты Сэм Хьюстон деген болгон экен. Ошол Сэм Хьюстондун атына ушул шаар коюлган экен. Азыр мына көчөлөрдүн кээ бир көчөлөр Сэм Хьюстон деп ушундай аталып калыптыр. Ошондо 1836-жылдан 1845-жылга чейин өзүнчө мамлекет болуп туруп 9 жыл. Андан кийин анан Американын составына кирди. Азыркы учурда 30 миллион калкы бар. Техас штатында, Техас азыр Хьюстондо азыркы данные боюнча 6 миллион 300 ушундай киши жашайт экен. Мындан башка Остин деген шаар бар, бул Техастын центри. Ал жакта 9 миллион 600 миңдей, андан ашыгыраак. Даллас деген шаар бар, ал жакта иши кылып, ушундай чоң шаарларда ушундай 5-6 миллион, 10 миллиондан калк жашап, бардыгы бириккенде 30 миллиондой уш жерде жашайт. Бул жерде жанагы шляпаларды кийип алып, жанагындай өтүктөрдү кийип алып, не деп коет эле, Камбоджа деп эле. Ушундай өтүк, ушундай шляпаларды кийип алышып, бул жерде 1912-жылдары биринчи жолу нефти чыгып баштаган экен. Азыр бул жерде Америка боюнча эң тез өнүгүп аткан штаттардын сапбашында Техас турат. Техаска бөлөк Нью-Йорктон, Калифорниядан, Лос-Анджелестен, көп штаттардан үй сатып алып, бизнес кылган американецтер өздөрү Техаска келет. Себеп дейт, Техаста өтө арзан, налог аз, жашоо шартка ыңгайлуу, 40 градус ушундай ысык болсо дагы, бул жерде заводдор аябай көп, көбүнчө адамдар бул жерде бизнесмен, анан IT тармагында, анан мал чарба тармагында иштешет экен. Бул жакта малдар мүйүздөрү мындай тигинен эмес, капталына өскөн ак, өтө чоң 1 метр болуп капталына өскөн ушундай уйлар аябай көп. Техас эң если өзүнчө мамлекет болуп турганда азыр бунун азыркы доходу ВВП деп коелу, даже Россиядан дагы, Южный Кореядан дагы бай өлкө болмок экен да. Ушул азыркы учурда ошондой ВВПсы аябай жакшы экен булардын. Буларда нефти чыгат, чыгып эле калып калбастан аны өздөрү иштетет. Андан сырткары бул жерде канча деген заводдор бар. Техастан ракета учат космоско,
иши кылып жашоо шарты ыңгайлуу, өтө жакшы шаар деп мындай жазышты. Кыскача ушундай мен окуганым боюнча. Атайын эрте чыктым. Саат 6:30-да. Пробка башталып кетпесин деп. Бул жакта Хьюстонду машинасыз жашоого болбойт дейт. Буну машиначандардын шаары деп коюштур да. Себеби дегенде бул жерде даже тротуар дагы жок дейт. Тротуар дагы жок. Транспорт аше каттабай жүрбөйт. Түркө өздөрүнүн машинасы менен. Бир үйдө 4төн машина. Атасыныкы, апасыныкы, кызыныкы, баласыныкы болуп отурчу. Шаар аябай таза, жакшы, тынч. Ар бир экинчи адам оружие алып жүрөт экен. Ар бир экинчи адам. Анан булар техастыктар аябай гордый келет экен. Башка штаттан келип калган американецтерди мындай американец эмеспи мындай жаман көрүү менен карапчы. Ушундай дейт. Мен интернеттен алдым, мунун бардыгын мен өзүм оюма чыгарган жерим жок. Ошондой достор, бул независимый республика Техас болуп турганда саны аз экен эле. Азыр 30 миллионго жетип көбөйүп кетти. Биз азыр город Хьюстондобуз, Хьюстон шаарында. Хьюстон шаары ошол биринчи президенттин атына коюлган шаар экен. Азыр мына буюрса бир аз 20 мүнөттөн кийин жетип, 20 мүнөттөн жетсек, машинаны бир жетпестен туруп жүрүп туруп, биз үстүнө чатыр жабышыбыз керек эле. Эми карасаңар, төрпүштүк эле темир. Ушуну жабыш керек болуп атат да. Ушуну төрпүштүк темирдин үстүн жабып, алып барышыбыз керек дагы мына деп туруп тапшырып туруп, кайра келип анан кийин машинаны жүктөп алып кетишибиз керек болуп атат да. Ушундай экен да, эмне кыламыз, айла жок. Жаңы эле айтып өттүм. Бул Техас аябай курулуш жагынан, бизнес жагынан аябай алдыга чыгып биринчи орунда турат экен. Техас аябай өнүгүп аттыр ошол учурда. Жада калса Илон Маск өзүнүн Tesla заводун Техаска куруп жатыптыр азыр. Штат Техаста азыр көптөгөн Голливуд звездалары, шоу бизнестеги актерлор, ошол Илон Маск, ошолордун бардыгы азыр Техаста жашап жатыптыр көпчүлүгү. Бул жерден бул музыканын дүйнөсү деп коет экен. Техастын музыканттар аябай көп чыгып, живой музыка көбүрдалып, музыканттар аябай көп. Бул жерде ошондой заводдорду, үйлөрдү курган бизнесмендер, бөлөк штаттардан келип, ушундайлар өнүгүп атат дейт. Бул жерде эң эле биринчиси Америкада налог аябай кымбат да. Техаста налог эң арзан налог Техаста экен. Өтө арзан экен да. Анан үйлөр дагы, квартиралар дагы арзан экен. Башка штатка, Нью-Йоркко, Калифорнияга, Лос-Анджелеске салыштырмалуу аябай арзан экен. Ошон үчүн бардыгы ушул жака качып атыптыр. Бул жакта бизнеске да ыңгайлуу дейт. Мал чарбага дагы жер аябай кенен. Экинчи орунда турат. Америка боюнча, жердин көлөмү боюнча Калифорниядан кийин эле Техас. Несі боюнча биринчи орунда ушундай болуш керек. 30 миллион калып калат бир эле штатта. Эми элестеткиле, Казакстан 20 миллион. Кыргызстан экөөнү кошкондо 28 миллион болот ал. Кыргызстан деп 8 деп коелу. Ошондо Кыргызстан менен Казакстанды кошкондо бир эле штат Техастай бар деп коелу. Ушундай. Американын аты эле айтып турбайбы, Соединенных Штатах депчи. Бул ар кошкон мамлекеттерден, штаттардан курулганда. Ошол Техас Мексикадан 1836 жылы бөлүнүп кеткенден кийин, анан мына Калифорния, Аризона, Нью-Мексико ошолор дагы анан кийин 1849 жылдары бөлүнүптүр да, алар дагы бөлүнүп баштаптыр. Ошондой
Ошон үчүн булар Соединенных Штатов болуп калыптыр. Мына азыр кетип аткандардын көбү испанистер, мексиканистер, немистер, шылып таза коренной американец табыш кыйыныраак болсо керек. Себебинде булардын эми жок эле дегенде атасы, чоң атасы мексиканец болгон, анан өздөрү эми барып американец болуп кетишкен да. Чоң аталары, деттери ушундай бөлөк улуттан болуш керек булардын. Мына асты үстү пробканы көрдүңөрбү? Асты үстү турган машиналардын бардыгы пробкада турат. Этаж болду. Бул жакта коомдук транспортта жүрбөй, анан бардыгы эле машина айдап чыгып алганда машинасыз иш түппөйт. Бир жерге барыш үчүн магазиндерге так. Анан ошон үчүн пробканын бардыгы ушу жакта болуш керек. Развязка, аябай чоң развязка, башыңа адашып кетет да. Далластан чыгыш, Хьюстондан чыгыш пробка калып кетсең жүрөсүң. Жана Москвадагыдай эле пробка болот да. 2 саат, 3 саат ушу пробкада калып кетесиң. Жолдун боюна токтодум да, машинаны чүрдүм. Анан видеого тартканда такыр болбой калды. Машинаны чүрдүм, мынанын үстүн жаптым азыр. Күн аябай ысык боло. Машина мына жерде Макдональдс бар экен мында. Саргай башы көрүнүп турат, көрүп атасыңарбы? Ошол машина. Азыр келип кайра алып кетебиз аны. Азыр мынаны апарып таштайлы. Жолдун боюна токтодум да, бери пробка болуп кетип атат машиналардычы. Ошон үчүн акырын кетип калайлы. Мына эки ташмат мексиканецтер экен. Ким болмогон эле ана. Ошолорго эмне кылдым азыр? Мынаны чүрөбүз. Азыр мынаны чүрүп берип койсок, муну бир 12 минут маяка жүрөбүз, андан машинага келебиз. Күн жаман ысып атат. Эми эле ушундай деп койгула, жан эле душно, орусча айтканда не передайт через камеру дейт го. Жаман терлейсиң да, монун ичинде чоң болгон вентилятор коюп коюптур ичиндечи. Берип атам. Карастага келип калыптыр. Жақсы, газ менен сон көтөргүлөтүптөр. Не oldu? Да, тез болот, тез. Болду, азыр кетебиз иншалла. Кол койдуруп алсак, мынаны таштайбыз. Анда машина карап шыпылдаган боюнча. Абетке чейин бүгүн бошойлу 160 майл. 160 майлың 250 километрдей машинаны алыска апарып ташташыбыз керек да. Машинаны жүктөп алып кайрачы. Ошону абетке чейин нары бери бүтүп абеттен жүк алышыбыз керек. Кудай буйруса иншалла. Мына ушундай. Муну бердим, кеттик эми. Мыналар чогултайын, цептер чогултайын. Кайра эле жанагы жолго пробкага чыктык. Бул Хьюстон Мексиканский заливдин жээгинде жайгашканда, океандын боюндачы. Ошон үчүнбү аябай мындай душно да. Аябай дам. Ысык. Эле турган жериңден эле тергете берет экен. Бул жерде кондиционер менен гана жан сактайт экен адамдар. Машиналардын бардыгы айнектерин ачып коюп жүрөт го бизде. Бул жерде бардыгы айнектерин жаап алган. Кондиционер менен даже зданиялардын ичине кирсең, чоң заводдордун ичине кирсең, аш жерде ушундай кондиционер иштеп турат. Аябай душно. Хьюстондун ортосунан өтүп кетеличи. Каштурла деп. Хьюстон деген шаар. Сону шаар. Бирок адам көп, машина көп, тыгын, пробка, душно, ошол жактар бар. Эми даже Бишкекте деле тыгын пробка болуп атпайбы? Бизе пробкада кетип атканда же башка жерде поворот жагып сен алдыңа кирейин дейт го, мынтипчи. Же токтоп турганда деле киргизип койсоң, бизде аварийка жагып коет, кол көтөрүп коет. Бул жерде аварийка жакпайт да. Анан кээ-биркилер эле ошо жагып койбосо же кол көтөрүп койбосо, көбүнчөсү жакпайт.
Kolda götürmey, avarken de çakpay. Tupa pavarotin çaktı sen koy verişin gerek de öyle girip gidetti. Şunday yerleri var Amerika'da. Anan arkadan signal basıp neye girip kettin meni deyip araka varıp kolun görsetip anday nerse yok. Anday ola turgan bolsa jana aytып öttüm. Bu yerde her bir ikinci adamda aruje var. Anan aldığından tosip çıkıp yiğit atkanday atıp gidetti. Şunun için bardığı özünü sıylayıp şunday ele bir önü sıylayıp tınç 5 minut nari 5 minut deri degендей hazır jetpesem kişine deyin jetem tınç ile jeteyin dep şunun için bardığı tınç ile жүрüşет bizde olsa bardığı şaşırış kop emi oyumu toптап birden aytıp başlasam estep turup zona gelip kalat dostlarım çalıp kalat uyuman çalıp kalat broker çalıp kalat dispatcher çalıp kalat ne oldu jettimi kantti düştübü kan gettasın ne gettasın kayerде gettasın degençi анан аларга жооп берип анан кайра видео тартайын дегенде уже эсиңен көтөрүлүп кеткен болот да эмнени айтып аттым эле деп каласың анан оюңа келгенде болсо убакыт болбой калат убакыт болсо оюңа келбей калат эми колдон келишинче видео тартылып атат сиздер ошону туура кабыл алып көрүп коесуздар деген ойдомун азыр мен кудай буюрса муну түшүрсөм келип машинаны жүктөп алабыз видео аябай узарып кетти видеону мындай кыскартып ошол жерден машинаны жүктөгөндөн кийин бүтүрсөм деле болчу да экен деп турам буюрса себептен да узарып кетти эми бул Техастын кичине историялары кошулуп Кошмо Штаттары деп ошон үчүн аталып калган экен эми сиздерди кичине болсо да интернеттен алып окуп bölüşüp koydum. Mınaki geldik. Son jerge bunlar. İreyli dağı. Geldik de türçül bereyli dağı. Geteylerim. 15 minutta güttür dedi. Gütüp durdum ele. Ağa çeyini açıp straptıkça çeçip büktüp mestasına salıp bu jerge koydum bolçu. Bu hazır 15 minutta güttürdü 15 minuttan çıktı. Ben çiroda. Maşinanı taştagan жерге gelip kaldım. Maşinanı jana McDonald's'a taştap ketmedim bile. Ona gör. Ben görüp ötem maşinanı. Maşina turat buyursa. Hazır toktayızdagı jana da jolдун жээгине эле токтогом да. Hazır da jolдун жээгине эле токтоп туруp жүктөп алабыз. Buyursa. Ben jana mına jolga toktogom. Hazır mına sol жак беткеч. Hazır McDonald's жака токтосок бул жакта движение азыраак экен. Машиналар азыраак жүрөт экен. Мен жана өдөдө айтып кеттим, бул жерде тротуар дагы жок экен, транспорт автобус дагы жок экен депчи. Мен азыр могу аралап шаарды аралап келдим го. Бар экен анча-мынча. Транспорт бар экен, өтө аз жүрөт экен да. Азыр дагы мына көрүп атасыздар, автобус турат остановкада. Автобус бар экен, бирок аз жүрөт экен. Мына жерде тротуар бар экен. Эми бардык эле жеринде гымгырт жанагы транспорт доступный эмес экен да, аз экен. Ошон үчүн ушундай деп жазып коюштур да. Эми биз машина көрдүңөр, мына турат. Сапсары болуп. Азыр мындай жака токтоп туруп. Мындай жака токтойбуз. Мындай жака токтойбуз. Мындай жака токтойбуз дагы. Мындай жака токтоп туруп. Не кылабыз? Жүктөйбүз. Мындай жака токтойбуз. Ошол жерден токтоп туруп жүктөйбүз. Күндүн кайнап атканын көрдүңөрбү? 40 градус болуп атат. Мына жерге токтодум. Машина маңда турат. McDonald's'га кирели. Мына бул трейлерди көрдүңөрбү? Ушулар аңтара турган трейлерде көрдүң? Кадимки эле меникине окшогон пикапка кыска эле трейлер болуп алган. Ар кандай түрлөрү бар, өткөндө көрсөттүм. McDonald's. Мен машина
Анан ушул жерде да кыргыздар анан кийин антпегиле, мынтпегиле дебейле когуламайлы. Бул жерде ушундай кылыш керек деп айтты брокерлер. Машинаны чүрүп коюш керек деди, мен чүрүп койдум. Андан менде эчтеке жок. Силерге мына машинаны көргөзөйүн да. Мына стройкада иштегендер дагы үстүнө шатыларын байлап алыптыр. Артында чамаданда инструменттери бар. Арабасын салып алыптыр мында. Ушундайлар толтура. 250лүк односкатный Ford экен да. Бул жерде портердин рулун аткарат да булар. Ушундай достор. Шекилген машина. Задний видте камерасы бар экен, өлө албай атат. Бул машинанын өлө албай атат, ушундай экен. Orkasını çağıp böyle. Hazır bunu açayım. Anda yolu açıldı. Şunda deleçe. Nacerler bir yiyken de az kameradan çevirilmedi. Astı. Oldu maşınlar. Onda BMW okşayan, Prius okşayan maşınlarda yüklep kılaz da. Oşlar tip kılatken. Ben baykadım da. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Mına büyük maşınlar olsa, işte olmayken anan, anday oldu, çip getiver kesin. Hazır hem düşük görüyoruz. Turu yükseldi, turu mespe. Aldı, arkası kanda yükseldi. Aşağıdan görüyoruz. Sağ daraka yüklüşüz gereken. Hazır arkarak berip durup, birazın daraka yüklep koyalım. Oldu. Buyursa şontosundan cevabız, baylayız gittik. Buna yüklep bayladım. İyi avarikasına şuraya attım. Başkan yükte. Yaka baylap koydum zımmene. Zımmenen baylayız, zımrataydayız. Arkasını arkaya tartıp bayladım. Bir ile straptı. Eki uçurmayan baylap koydum da. Nerede? Onda oldu. Aldın can öyle. Baylagan çok. Sen bilesin yarı cana. Attı dele. Devrik attardı. Eki aldığından çap koysan ketip kolatana. 3 bitap çap koysun o. Aşındaydı da. Aşıntı bundağı. 3 bitap çap koydum. Buyursa oldu gittik emi. Allah'a emanet. Emi biz hazır neme geceniyiz. Hazır men turgan jerim Houston. Houston'dan Austin'e getemiz. Austin'den 9 milyon 700 halkı var. Austin degen şehir. Texas'tan stolitsası. Oşol jaka getemiz buyursa. Şunday işte. Maşinanı yüktep aldı, Kuday buyursa mına jönödük. Hazır Houston'dan Город Austin'e ketebиз. Austin'e çeyin 148 mayl көргөзүп атат. 2,5 saat. Al degen 148 mayl degen al 100 maylın 160 kilometre olsa 240 kilometrede olup atken 2 saat 20 minutda jetemiz buyursa. Hem bu videonu Texas'tan istoryaсын, Houston'dan, Austin'den istoryaсын aytkanın birden bir sebebi ötkende kommentarda bir bayki öz menin jeğenim dedi, inim dedi, oşul Houston'da bardı, oşul jakta iштеп атат, oşul jakta dagы bir barsan tartıp көргөзүп koy degen şunday kommentarını okup kaldım ele.
ошон үчүн тартатам. Биринчиден, экинчиден дагы бир комментарийде окуп калдым. Ар бир барган шаарыңдын историясын айтып турсаң, канча адам бар, кандай кимдер башкарат. Расылы мен унутуп калып айтпай калыптырмын. Мына Техасты республиканецтер башкарат. Булардын Верховный сотту дагы, конгресси дагы бүт республиканецтер башкарат. Анан кайсыл штатка барбай, колдон келишинче историясын окуп, убакыт болсо ошону сиздерге айтып тааныштырышты аракет кылам. Эми көрүп эле койбостон ушул Американын историясын, кайсыл шаарда канча население бар, канча жаран жашайт, кандай шаар, кайсыл жылы түптөлгөн, эмне деген сыяктуу эми колдон келишинче эми мен профессиональный обзорчик мындай бир баягындай эмесмин, колдон келишинче кыргызча жалпак тил менен түшүндүрүшкө силерге аракет кылам. Силер ойлойм мен туура түшүнөсүздөр деп. Баардыгыңыздарга ыраазычылык. Видео аябай узарып кетти. Билип атам, кээбиркилер башын эле 5-10 минутта көрөт, 3 минутта көрөт, болду көрбөй коет. Көпчүлүгү кино көргөндөй аягына чейин көрүп атабыз, кыска болуп калыптыр, узунураак видео тарт деген суроолор боюнча бул видео 1 саатка чукул болуп кетти. Ошондуктан бул машинаны азыр Остинге алып кетип атам, апарып таштайм. Сиздер менен мен мындай вынужден коштошоюн. Видео узарып кетти. Азыр Остинден жүк алабыз, кайра буйруса. Кийинки видеодо көрүшкөнчө аман болгула, ийгилик болсун. Кимде ким каттала элек болсо биздин каналга катталышты унутпагыла достор. Ассаламу алейкум.